Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Сиздер үчүн белгилүү жазуучу Топчугүл Шейдуллаеванын Балакана аңгемеси сунушталмакчы. Гүлжандын жан жеринен ооруксунуп жүргөнүнө көп болгон. Же анысын 1,5 ачык айта албайт. Айылдын доктору эркек, ага канча ирет камданып барып, ооз ача албады. Эри жок аял илимне деп ойлойт деп, баягы эски санаасына дагы эле малынган эле. Акыркы күндөрү салаңдап, сыртка чыгып калган жатыны аялды бастырбай кыйнады. Бели сыздап ооруп, такыр эле эңкейип калды. Бара-бара Гүлжан буттарын керебеттин кырына асып алып, кирейли кечке жаткан акыбалга өттү. Ошентсе, кичине белинин ооруганы басылып, жаны жай табат. Жатып калган жалгыз бой аял тиричилигинен кыйналып, абалы оорлой берди. Бул дартын уулдарынан дагы уялып айтпай, жашырып жүргөн. Алардын кечүүсү аскерде, улуусу шаарда доктордун окуусунда. Окудагысын тез чакыртты. Баса албай калган апасын көрүп, машинага салган уулу үстүккө босток суроолорду бере берди. Аял көп кончукпады. Анан бир топто барып: "Балаканам түшүп бастырбай атат." "Балаканам?" Уулу түшүнбөй апасын өтүрөй карады. Ал адам баласынын бардык органдарын жатка билет. Балакана дегенин укпаптыр. Силер ичинде 9 ай жатып чоңоюп, анан төрөлгөн жериңер. Уулу бир нерсени болгулуп, түшүнгөн адамча унчукпай калды. Ушунча акыбалга келгенче айтпай жүрө бериш керек беле, апа? Арыктап, өңдөн азган апасына уулу бир чети ич ачышып, бир чети ачуусу келип турду. "Меники элге айта турган дарт эмес эле да, балам. Ачык жарык жерим болсо экен. Меники аялдын кесели да." "Аялдын кесели дейсиз. Аялдын кесели кесел эмес бекен, апа?" Уулу эми таза ачууланып калды. Башка суроо узаткан жок. Экөө тең өз ойлоруна чөгүп калышты. Аял жесирлик турмушунда кара иштерди көп кылганын, оор жүктөрдү көп көтөргөнүн эстеди. Алардын баарын эстеп көрсө, тонна болуп кетер. Анан акыбет ушул да. Бул дарттын мындан башка да себеби барын баяу мүнөз зайып кайдан билсин? Билсе да, бул аны ойлогондон уялмак. Уулу болсо, апасынын чыдап жүрө бергенине айран таң, ачуусу тарабады. Докторлор аялды көрүп эле тезинен операция кылабыз, салаңдаган жериңди алып салабыз дешти. Күтүүсүз нерседен аял чоочуп, ыйлап жиберди. "Өпкө жүрөгүңүздү алып жаткандай кайгырасыз да, эже. Бул органдын сизге эми кереги деле жок. Жашыңыз 50-гө келип калыптыр." Көз айнекчен олбурлуу доктор корс сүйлөдү. "Балдарым жаткан балаканам эле да. Сактап калыштын эсеби жокпу?" Аял көз жашын тыя албай жалооруду. "Балаканам? Балаканам дейсиз. Эртерээк келиш керек эле, эми кеч. Алып салбасак кесепети жаман болот." Кесе сүйлөгөн доктор палатадан шашып чыгып кетти. Элге анык шерменде болгон экенмин да. Гүлжан ичинен ушуну ойлоп алып, санаасы санга бөлүндү. Операциядан кийин жаңы эле өзүнө келип палатада жаткан аялга доктор айнек идишке салынган балаканасын алып келип көрсөттү. "Эже, мына балаканаңыз. Эми жакшы болуп кетесиз. Ордунан козголуп калган орган сизди кыйнай бермек. Анын үстүнө жатыныңыз ооруп калган. Уулуңуз муну азыр анализге жеткирсин. Кайда экенин жазып койдум." Банки ичиндеги муштумдай кичине этти тигиле тиктеп, аял таң калды. Балканактай уулдары ушунун ичине кантип атты экен? Доктор терезе текчесине коюп кеткен айнек идишти тиктеген бойдон аял кыжаалат акыбалга кептелди. Баягы элемне дейт деген санасы кайра башталды. Өзүн ургаачылык касиеттен биротоло ажырап калгандай, элде журтта жок капилет иш болгондой, киндигинин асты сыздап ооруганына карабай, аны уят менен намыс көбүрөөк ойлонтуп, айласын алты кылды. Ушул жашка келип, балаканасын алдырган аял дегенди укпаптыр да, көрбөптүр. Ушул жериме күч келип, иштен чыкты дегидей, элчилеп чуурутуп бала төрөбөсөм, күйөөмдөн жаш калсам, бир эркекти жаныма жолотпой, балаканымды түйүнчүктөй түйүп сактап жүрсөм. Аял жаш маалында өзүнө көз артып,
сөз айткан эркектерди азыр аргасыз эстеди. Алар аз эмес эле. Эч кимисине макул болгон эмес. Көңүлүнө жакканына да, жакпаганына да, үйлөнөм дегенине да, баарына. Ошондо буларга эмне үчүн минтип көгөрүп, көшөрүп көнбөй койгонун алигиче өзү да түшүнө албайт. Анын ичинде бир сезим ооздуктап турган эле. Уулдары дагы апалап, этегине эрмешип, анда жаш эле. Көңүлүнүн баары ушул эки баласында болду. Кийинчерээк уулдары эс тартып калганда, аларың апасын ачык эле коруп туруп алышпадыбы? Эми бу Гүлжанга жетпей, арманда калган эркектерге Кудай берди. Анын азыркы акыбалын угушса, баарынан да ошолордун табасы канып, ырас болуптур дешер. Эртең айылга барса айылдыктары, балаканасы жок да аял болобу? Бу Гүлжан ким? Бычылып калган бир шоордуу дешсечи. Ай уят, эл ичинде кантип баш көтөрүп басып жүрөт эми? Бир чекитте тиктеп жаткан тейде саналуу Гүлжан уктап кетти. Аялдын түшүнө маркум күйөөсү кирди. Жап-жаш бойдон. Үстүндө баягы көк шахмат сүрөттүү көйнөгү. Ал Гүлжандын жатыны салынган айнек банкени колуна кармап, кадала тиктеп алыптыр. Көзүнөн коюлган жашы аялга даана көрүндү. Сенин балаканаң жык толо бала экен, көкө. Мен өлбөсөм экөөбүз көп перзенттүү болмок экенбиз. Сенин убалыңа калдым, төрөлбөй калган балдардын убалына калдым. Атаган атай. Муну көрүп турган аял уялганынан жер тешик болсо киргидей болду. Күйөөсү айнек идишти кадала, кусалуу карайт. Бир нерсе издегендей, сагынгандай. Гүлжан болсо өзүнүкүн ага ачык көрсөтүп накта уят болду. Айнек банкеда неге мынча жукарып кеткен? Ичиндегиси таптаана көрүнүп калганын карасаң, аны бери тартып алмакка колун сунду. Күйөөсү бергендей айнек идишти биротоло көкүрөгүнө кысып, бекем кучактап алды. Аял эми аны талаша баштады. Ал бербеди. Чуркаган бойдон алыс кетип калды. Күйүгүп күйөөсүнүн артынан жүгүргөн аял ага жетпей, аны жоготуп жиберип, чоочуп койгонду. Ичи ысып, тили оозуна батпай калыптыр. Гүлжан тумбычкасы үстүндөгү кружкасынан суу ичкенден кийин жүрөгү кичине ылдыйлады. Жаздыгын бийиктетип жатты. Көргөн түшү аны не ойлорго, не санааларга жетеледи. Күйөөсү өлбөгөндө очор-бачар турмуш кечирип, эшикке чыгып эркек болбой, каттык ири кишин эри жасап, бу дартка дагы туштукпайт беле? Түшүн жуурой баштады. Эримдин банкени көтөрүп качканы, менин оору мээнетимди алып кеткени да, же менин ургаачылык белгимдин биротоло жок болгонубу? Же балакананын ээси мен элем, меники ойдон калды деп көтөрүп кеттиби? Ыйлаган эмнеси? Жубайлык жашоого тойбой калганы, жаш кеткени, төрөлбөй калган балдары арманыдыр. Аял көзүнө толгон жашын жанындагы шериктерине көрсөткүсү келбей тескери бурулуп жатты. Жубайлык жашоо демекчи, азыр ойлосо ал Гүлжанга бир көргөн түштөй эле болуптур. Тагдыр экен, раматлык балдардын атасы менен 5 жылга гана бирге жашады. 5 жыл. Жубайлык жашоого анын оозу гана тийди, тойбоду. Ошол ширин, кызык, кыска жашоосун бу аял алигиче эч тутуп, элестетип өмүр кечирет. Ысык суук күндөрүнө от тамызгы кылат. Бул иретта ооруп жатып Гүлжан өзүнүн азыркы көргөн түшүнө, эбак көз өтүп кеткен эрине таянды. Карачы, бир паста түшүнө кире калып, муну санар каткан айнек банкени көтөрүп кетти. Гүлжандын дарт мээнетин алып кетти. Балдардын атасына жүрөгү элжиреп, миң ыраазы болду. Аягып кетерине бир күндөй ишенип турду. Түштөн кийин күн терезеге жаркырап тийип, айнек банкедеги балаканасы ого бетер даана көрүнүп калды. Азыр уулу келип калса, ал да атасына окшоп банкенин ичиндегини тигиле карайт да, ошондо уятынан кантет экен бу? Аял терезе текчесинде турган балаканасын колундагы сүлгү менен тез жаап койгонго ордунан оптула берди. Кесилген жери алдан эмедей катуу ооруп кетип, башы кайрадан жастыкка тийди. Ага колу жетпеди. Медайым тезирээк келсе экен, балаканасын жаап кой дейт эле. Же банкени бирдеме менен ороп бер деп сурансабы?
Гүлжан онтоп алып, эки көзү эшиктен өттү. Медайымды күттү. Банкени жаап койсо болот эле. Уулу болсо кыжаалат. Доктор апасынын балаканасын рак дартын аныктоо үчүн анализге жөнөтүп жатат. Ал өзүнүн шектенүүсүн буга ачык айтпады. Болгону жүзүнө олуттуу карады да, көңүлдү биротоло тынчытуу үчүн тапшырып, ачыктап койгонубуз жакшы деди. Сыртка чыгып, апасына керек дары дармегин издеп таап, кем карчын толуктап, бир топко кармалып анан келди. Палатанын эшигин ачаарда жүзүнө күч менен жылмаюу чачып, шашып кирди. Апасын бетинен өөп, жүзүнө тик карай албады. Өңү кубарып, керебетте жаткан оорулуунун сүрүнөн айбыкты. Тамагын кыскан ыйын араң кармады. Апа, баары жакшы болот, камсанабай жатыңыз. Кыска сүйлөгөн жигит ап келгендерин тез-тез тумбучкага сала баштады. Гүлжандын оюнун баары ичиндегиси даана көрүнүп турган банкеде эле. Оолу идиш тарапты караган да жок. Апасы менен коштошуп атып, сөз арасында аны терезеден шартала коюп, жан сумкесине салды да чыгып кетти. Гүлжан эс ала түштү. Оолу өзү 9 ай жатып, жарыкка келген апасынын балаканасын кичине кол сумкесине салып алып, шаардын түштүк тарабындагы лабораторияга бара жатты. Айнек идиштеги эбелектей жеңил нерсе ага таштай оор сезилди. Сумке сынган оң ийини талып кетти. Сумкени сол жагына алды. Жаны кыйналып атса да, балаканам деп, жашын төккөн апасы көз алдына келди. Көрсө, апасы балаканасын балдарым жаткан жай деп гана жакшы көрөт турбайбы? Ошон үчүн гана, ооба, ошон үчүн гана, башка үчүн эмес. Жаным апа, өзүңүздөгү өзүңүз үчүн сезимдериң, жан кумарың кайда? Качан жоготтуң? Кайда таштадың экен? Жигиттин каңырыгы түтөп, доктор менен сүйлөшкөн сөз эсине кайра түштү. Апаң оор нерсени көп көтөргөнү, жалгыз бой жашаганы, гормоналдык бузулуу баары биригип, бу дартка себеп болгон. Доктордун сөзү муну башка чапкандай болду. Апасын жалгыз бой акыбалга кептеген бул өзү да, анан ким? Балким апам көңүлүнө жаккан эркек үчүн элемне дейтке да көз жуумуп коет беле? Гүлжан кокус көчөдөн тааныш эркек менен бир аз сүйлөшүп калса да, тултуюп, апасын далай коркутканын эстеди. Уулунун бүркөө кабагын апасы да көтөрө албайт эле. Эстеп көрсө, апасына тийишип сүйлөгөн, үйлөнөм деп жуучу жиберген эркектерди да ушу күнгө чейин жаман көрчү экен. Эгер апасы чын эле ооруп калган болсочу? Кокус сактай албай калышсачы? Муну ойлогондо жигиттин көзү караңгылап, буту шилтенбей калды. Жол боюндагы карагайга жөлөнүп, эсеңкирип саамга турду. Адан балакана салынган сумкесин ийнинен алып, өтө бир ыйык буюмдай ага пешенесин тийгизип, көкүрөгүнө аяр кысты. Кечир балаканам. Оорутуп койгонум үчүн, баары үчүн кечир. Жигит кере-кере кадам шилтеп, шашып жөнөдү. Кечигип атат, жеткириши керек. Гүлжандын уулун балким балаканасы кечирсе кечиргендир. Бирок ал өзүн өмүр бою кечире албады, кечире да албайт эле. Сиздер белгилүү жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын «Балакана» аңкемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.